Afrika сапары 72-күн. Бүгүнкү күнүбүз кызыктарга аябай бая болду. Бардык жумуштарыбызды бүтүрүп алып, ысык аба ырайы менен күнүбүз башталды. 2-3 километр өткөндөн кийин эле хамелеон жолдон көрдүк. Аябай акырын кыймылдагандыктан ырыскелди суу менен сугарып, жолдун четине дарактын түбүгө таштап койду. Кийинки шаарчага 30 километр калганда денем бир ысып, бир үшүп, өзүмдү бир башкача сезип жаттым. Акыры шаарчага жетип, апам жакшы көргөн ысык шорпону ичип, 1 сааттай эс алып, өзүмдү аябай жакшы сезип калдым. Андан ары алдыбызда жалаң гана айылдар болгондуктан банкоматтан акча чыгарып, интернетибиздин да көлөмүн көбөйтүп алдык. Игунга шаарчасынан алыстаганда аба ырайы аябай сонун болуп берди. Күндүн биринчи бөлүгүндө бетибизге соккон аябай катуу шамал бир аз алсырады. Аба ырайы эле эмес, жаратылыш тептегиз, адамдары да бир өзгөчө кийинип жолдо жүрүштү. Эң кызыгы эркектердин баарынын колунда таякча. Аны мал кайтарганы, жылан жана башка жаныбарларды коркутканы эле эмес, маданияттын бир бөлүгү. Мен эркекмен, үй бүлөмдү коргой алам деген деле маани камтылыптыр. Англис тилинен жана азыркы замандын өзгөрүүлөрүнөн бир аз алысыраак экен. Бул ой жүгүртүүлөр Ngongoro деген айылга жеткенде тастыкталды. Бул нерсени албетте жаман дебейм. Өздөрүнүн уруусун, маданиятын сактап келишкендиги аябай керемет. Башында булардын баарын көргөндө кандайдыр бир майрам болуп жатабы деп ойлодум. Көрсө булардын күнүмдүк жашоо тартиби ушундай экен. Азыр эле продукталарды алдык, бул жакта аябай эле адамдар үйүлүп калышты. Jambo. Jambo, Jambo. Asante. 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 Ушундай 300 метр жолдон бул жакка келдик. Эл жакта үйлөр бар экен. Достор, такыр эле башка жактарга келип калдык. Жолубузда ушундай. What is this, brother? Chuma? The chuma. What is Chuma. the chuma? Chuma? The chuma. What is this? Siringa. Chuma? What is the siringa? Siringa. 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 Yeah, Hey, what is this? Come on, go. No. What is this? Gilenga. Linga. Hey. Linga. Hey. Chuma, linga, siringa. Hey, where is siringa? Hey, brother, bye. Срочно ал, brother. Hey. Jambo. Hey. Hey. Shuka. Hey. Shuka basi shuka. Shuka. Hey, where is it? Chunga. Where chunga? Chunga. Yani weka hii njoo kutupika pamoja. Oh, okay. Good khair. Very good. Hey. Go. Pika. Yeah. Let's go. Hey. Good. Yes. Dostlar ушундай. Jambo. You want to? Okay. Let's go. Yeah. Nisa. Hayır mangende. Аябай кызыгышты. Ушундай 3 деген мындай жана популярный знак окшойт. Brother. Good. Apa fish? Зана. Tabii. Азанда шүкүрү. Биз жатып калган жерде ушундай үй бар экен. Жана ырыскелди барып туруп сурап келиптир. Зарядка сайып койсок болобу дептир. Азыр барып туруп powerbankты сайып коеюн, анан уруксат берилсе ичинде эле көрсөтүп коеюн үйдүн. Достор, бул жакта свет жок экен. Бирок деген генерация менен ток алышат экен дагы.
Dostlar, аябай кызыгып көрүп отурушат. Эмне деген сериал экендигин да жазып кетиңиздер. Ушул менен зарядташат телефондор азыр. Мында бир телефон заряддаса койуптур. Достор, ушундай үй экен. Бул жактагы үй, тигил жактагы үй баары чогулушуп алып туруп турецкий сериал көрүп отурушат. Ал эми биз болсо тигил жактагы Рыскелди монтаж кылып атат. Достор, Африка сапары уланууда биз деген Килиманджароға бараттык эле, бирок ортосунда кичинекей бир кызыктуу жер чыгып калды. Ал эмне десеңиздер, 1000 жылдан бери бир жашоо тартип менен жашап жүргөн, азыркы убакытка чейин Кадзаба деген уруунун жашаган жерине бир барып көрөйлү деп атабыз. Алдакта кандай болот? Бир-эки маалыматтарды алдык. Алар деген ошол жана туристтерди кабыл алышат экен. Ошол дагы кичине кубандырды. Азыр деген биз мына ушундай жерге келдик. Азыр деген бул эң негизги жол экен. Бул жак менен деле барсак болот экен, бирок өтө эле көп айланып калат экенбиз. Анан деген биз бул жакка бурулуп кетип атабыз. Анан бул жакта болсо азыр асфальт, андан кийин жаман жолдор башталат экен. Анан эң негизгиси биз деген Кадзаба уруусуна барганча дагы көптөгөн ошол Масаи урууларын деле таанышабыз. Анан достор, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Бул уруу сиздерге кызыкпы? Анан деген толугу менен эле көрсөтө берелиби? Жана без цензура дегенде элечи. Себеби дегенде ал жакта ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошону дагы сөзсүз түрдө жазып кетиңиздер. Анан жолдон дагы Масаи уруулары менен таанышып, сиздерге дагы көптөгөн маалыматтарды берип турабыз буюрса. Африка сапары Велик менен 73-күн. Бүгүн Марат менен Рыскелди аябай эрте ойгонушту. Рыскелдиге чатыр аябай жагат. Ал эми Маратка баары бир. Эч ким уйкусун бузбай тынч эле уктаса болду. Эртеменки тамакты жебей, бир аз денелерин кызытып, кийинки 15 километр аралыктагы калк конушка барып чай ичүүнү туура көрүштү. Эгиз асфальт жол болгондуктан бат эле жетип келишти. Шаарга кире бергенде эле кафе көрүштү. Кире бергенде эле кухнясы көрүнүп турду. Чапати жасап жаткан кызга Марат бир аз жардам беремиш болду. Так эле каттамадай эле салат деп ойлоп койду. Салат жасоого бүгүн Рыскелдинин кезеги. Эртеменкиге дайымкыдай эле помидор менен пияз. Бирок бүгүн кичине кубаттуураак бололу деп уйдун шорпорсун кошушту. Ушул кафеге жеткенде Рыскелдинин зарядкасы иштебей калды. Бирок бактысына бир аз жүргөндөн кийин эле жаңы сатып алууга жер чыкты. Шаардын ичинде көп кармалбай эле жолун улашты. Жолдун алдында тоолор көрүнүп, ашууга даярдана башташты. Жаман жолдордогу ашууларга чыга беришип, асфальт менен ашуу аябай эле жеңил болду. Ашууга чыгып баратканда бактардын көптүгүнөн көптөгөн бабуендерди жана аз өлчөмдө верветка деген маймылдарды кездешти. Серенгети паркында аябай көп көргөндүктөн бул маймылдар бизге жетиштүү деп жатышты эле. Бир нече күндөр өтүп, эми болсо кайра сагынгандай, ар бирин сүрөткө тартып, жыргап жатышты. Артта калган шаарчадан 3 саат убакыт жүрүп коюшту. Курсактары ачкан деле эмес, бирок бир аз болсо да күрүч жеп коюшту туура көрүштү. Анткени алардын алдында кайрадан эле жаман жолдор, чаңдуу жана таштуу. Негизги жолдон бурулуп кетишти. Аруша шаарына жолду кыскартышып, бир отоло Кадзаба уруусуна жөнөштү. Африка күнүгө башкача. Бүгүн да Рыскелди менен Мараттын жашоолорунда дагы бир ажайып керемет көрүнүш эсте калды. Ашуунун ылдыйыш жолун асфальт кылып коюшуптур. Бирок жолдун сапатына көңүл бурбай, айлана чөйрөдөгү кооз бактарга көңүлүн буруп баратышты. Рыскелди да Марат дагы биринчи жолу кызыл күрөң түстөгү баобабты көрүп аябай суктанышты. Бир бутагын үйүңө алып барып тигип койсоң гана, бирок мындай зор болушун 50-100 жыл күтүп каласың го. Ашуудан түшөр замат эле жаман жол башталды. Бирок айлана чөйрөдөгү кооздук түгөнгөн жок. Рыскелди Марат конок үйгө жетип барууну максат коюшту. Бирок ал жака бир топ убакыт жана аралык күн дагы бат эле кирип баратты. Караңгыда калышты. Бирок айдын жарыктыгы бир аз болсо да жардам берип турду. Саат 8-дерде конок үйгө жетип барып тамактанып, эч нерсени сезишпей уйкуга кетишти. Африка сапары 74-күн. Кечээ күнүбүздүн оор болгону бүгүн билинди. Анткени денебиздин чарчоосу кетпегендей, чаң болуп калган баардык кийимдерибизди 100 сомго жууп беришти. Кечинде шорпо ичкен жерибизге кайрадан бардык. Африка сапарындагы эң даамдуу шорполордун бири ушул. Жол аябай таштуу. Алдыбыздан көрүнүп жаткан тоолордун деле таштуу экендигин байкадык. Бир митинг болсо, жогорку кеңештеги адамдар кыйналып калчудай. Негизги жолунда жүрүү аябай эле кыйынга туруп жатты. Велосипед менен жүргөндөр атайын өзүнчө бир жол кылып алышыптыр. Биз дагы жалаң гана ошол жолдор менен жүрүп жаттык.
Бирок ал жол болгондо да ылдам жүрүп жаттык деп айта албайм. Ханзаба элин Килиманджаро чокусун тарыхыбызга жазуу үчүн албетте мындай жолдорго да даярбыз. Мени сүйүнткөнү Ырыскелди экөөбүздүн көзүбүз бирдей жанып турат. Бир ай аралыкта максаттарыбыздын баарын бирдей кылып алдык десем болот. Эми болсо бизге айырмасы жок кандай жолдор. Ар бириңиздердин колдооңуздарды сезип жаткандыктан бизге жалаң гана алдыга гана жүрүүгө биз күтпөгөндөй стимул берип жатасыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аз болсо да аралыкты кыскарттык. Хайдом деген кичинекей шаарчага жетип конок үйгө жатып калдык. Африка сапарынын башкы демөөрчүсү НВТ курулуш компаниясына чоң ыраазычылык. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат.